барбайсың дедім ғой мен. Апаңа жаныңдашы үштен қаралашасың дедім ғой. Мектеп 20 километр алыс болса, озеке жалғыз барғанын қандай болады, ошоны түсінбейсің. Эмне болду? Апа түшүнсөңүзчү, мен ушунча окугандарым эмне болот? Эчти кабатырламай, сен баары бир окуйсуң. Сен келечегиң алдыда эле. Жакшы окуган, жакшы окуйт. Биз келечек алдыда анын. Бул окуп алса, эртең мугалимдикке тапшырып койсо, биздин айылга деле ал мугалимдикке кирип алса, киргизип коебуз оңой эле. Кийин өзүбүзгө деле жакшы эмеспи? Биздин ушундай кыз болду деп сыймактанып жүрө турган. Эртең элге деле бунун жардамы тиет да. Сен андай түшүнбөгөн келесиң. Мен сага айттым, аралык 21 километр айылдын борборунда же мектеп айылдын борборунда жайгашкан. Ал жерге жалгыз кыз барганда кантип ойлойт элдери? Силер түшүнбөгөн кезиңерде мен силерге бул болот дедим го. Ушул жаңылык биздин кыз окутайлы десе атасы көнбөй атат. Анан эмнеге каршы чыгып атат түшүнбөй атам мен деле. Анан кызыбыз өзү деле жакшы окуп билесиз. Анан өзүнүн келечегине керек. Баары бир кыз бала окуса өзүнө жакшы. Эртең турмушка чыкканда дагы өзүнө керек болот. Анан силер эмне болуп атасыңар? Окутасыңарбы? Жаман иш болуптур да. Биз күйөөбүз өзү айтып атат, иши кызды окутабыз деп. Жаман болуптур, кыз бала керек да окуган. Ооба, анан өгөр атасы эле көнбөй эле отурат да. Өзү кандай жаңылык? Эле жаңылык сош. Кызыңарды окупайм аткан кезде кандай себеп? Окутабыз. Ошол эмне себеп окупайм атасың? Мектеп менен үйдүн аралык 21 километр аралык алыс. Кыз жалгыз башына барып элдер эмне ойлойт деп ойлотобуз. Кыз бала окуган жакшы эмеспи? Кийин өзүнө да керек болот да. Апасы аралаштырып аралашканда жакшы деп атканбыз. Биздин кызды окутуп атабыз, шерик болуп келе беришет да. Майла ошондо сиздин кызыңыз окуса окуй койсун.